Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын ишенген адамы катары кезинде далай чуулгандуу иштердин башында туруп, байып баарын көшүк артында башкарып калганы менен атагы чыккан айтылуу шопур Икрам Илмиянов учурда Татарстандын Борбору, Казан шаарында жашап жүрөт. Атамбаев кезинде Икрамга өзүнө ишенгендей ишенип, чаң жугузбай келгени баарыбызга маалым. Эми Тана Илмияновдун акча жасоодогу мастерлиги боюнча токтом болгон маалыматтарга ээ болуп, санын аткып турган кез экен. Ал түгүл Икрамды чакыртса качып келбей жатыптыр. Сатып кетти десек жарашат. Агарып көгөрүп Атамбаевдин арты менен шопурлугуна карабай экинин бирине айланып кеткен кезин унутуп, ичкен кудугуна түкүрүп тескери жеткен пастык эмеспи? Башкалар сатса да туз даамын таткан Икрам сатпаш керек эле. Мындай куйтулугу менен алыс барбай калды көрүнөт. Булак Азия News.